Ырчы Асель Кадырбекова жол кырсыгына кабылып оор абалда эсине келе албай ооруканада жатат. Бул туурасында травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков билдирди. Эске сала кетсек, кечээ 26 июнда 15:30 чамасында Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Camry жана ыкчам аракетке келчү топтун Honda Odyssey автоунаалары кагышкан. Анын кесепетинен биринчи автокөлүктөн бир, экинчи автоунаадан 2 кишинин жабыркаганы айтылган. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттар ырчы ушул кырсыкта жабыркаган деп жазышууда. Жумабековдун айтымында ырчы Кадырбекова жогорудагы 2 унаанын катышуусундагы кырсыктан жабыркап ооруканага жеткирилген. Абалы оор, комада жатат. Мээси каттуу жабыркап, моюн омурткалары менен акырыгы сынып кеткен. Дарыгерлер түнү бою өмүрү менен алышты. Дагы деле эсине келе элек. Томография, рентгендерди жасадык. Убакыт керек. Азырынча эч нерсе айта албайбыз. Комадан чыгып кетсе операция жасалат, деди дарыгер. Жумабеков экинчи унаадагы бир киши дагы ооруканада жатканын кошумчалады. Анын баш мээси чайкалган, абалы туруктуу. 29 жаштагы Асель Кадырбекова кыргыз эстрадасындагы белгилүү ырчылардын бири. Ошондой эле дагы бир атактуу ырчы Нурлан Насиптин жубайы. Экөөнүн ортосунда бир кызы бар.